24 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине кезектеги жолу маек куруп, 2005-жылы Курманбек Бакиевдин эмес, Феликс Куловдун штабында иштегенин айтты. Буга чейин журналист Лейла Саралаева YouTube каналында Курманбек Бакиевдин бийлигинин 5 жылы тууралуу видео жарыялап, анда Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев 2005-жылы Бакиевдин штабында иштегенин айткан эле. Мен ал журналистти тааныбайт экем. Ушунча жыл саясатта жүрүп, көңүл деле бурбаптырмын, маек деле берген эмес экем. Мени 2005-жылы Бакиевдин штабында иштеген деген карандай калп. Мен Куловдун штабында иштегем. Куловдун штабында иштегенимди Атамбаев жакшы билет. Себеби Атамбаев Куловдун штаб башчысы болгон. Кулов менен Бакиев тил табышып, тандем болгондон кийин штаб жабылып, баарыбыз тарап кеткенбиз деген президент. Ошондой эле мамлекет башчы Саралаеванын журналисттик ишмердүүлүгүнө комментарий берип, аны бир жолу колдонуп ыргытылган колжоолук сыяктуу журналист деп атады. Лейла Саралаева республикадагы белдүү басылмаларда иштеп келген журналист. Акыркы жылдары Новые лица YouTube каналына бир катар иликтөөлөрдү жарыялап, Кыргызстандагы саясий жана коомдук маселелерди чагылдырып келет. 2025-жылдын 1-сентябрынан тарта жол эрежесин бузгандардан жеринде сынак алынып, жооп бере албаса айдоочулук күбөлүгүнөн убактылуу ажыратылат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Айдоочу унаа мекемесине барып, сынактан өтсө күбөлүгү кайтарылат, өтпөсө кийинкиге калтырылат. Сынак тапшыруу акылуу болуп, улам баасы көтөрүлүп турат. Сынак акысы бир жолу 500 сом, 2 жолу 1000 сом, 3-чү жолу 2000 сом, 4-чү жолу 4000 сом. Алагөзов мындай механизм айдоочулардын сынакка жакшы даярдануусуна түрткү берүү үчүн иштелип чыкканын айтты. 1-сентябрдан баштап айдоочулук күбөлүгүңөр унаа мекемесине жөнөтүлө баштаса, нааразы болбоңуздар. Бул процедуранын баары видео жазуулар менен коштолот. Биринчиден, эч ким майы инспекторлорун күнөөлөй алышпайт. Экинчиден, жол эрежесин билбегендер өздөрү эле уят болушат деп жазды Алагөзов. Бул кадам айдоочулук күбөлүктү сатып алып, жол кырсыктарынын көбөйгөнүнөн улам ишке кире турганы айтылды. Президент Жапаров Ички иштер министрлиги менен унаа мекемесине тиешелүү планды иштеп чыгууну тапшырган. 23-мартта дүйнөлүк күрөш уюму кыргыз балбаны Айсулуу Тыныбекованын зор жетишкендиктери тууралуу билдирүү жасады. Азия чемпионаттарында Айсулуу Тыныбековадай бир дагы аял мынчалык көп ийгиликтерге жеткен эмес деп жазды дүйнөлүк күрөш уюму. Бүгүнкү күндө кыргыз спортчусунун эсебинде чемпионаттын 6 алтын, 3 күмүш жана 2 коло медалы бар. Тыныбекова буга чейин дүйнөлүк күрөш уюмунун версиясы боюнча 2024-жылдын мыкты балбаны деп табылган. 2024-жылдын октябрь айында ал Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү федерациясынын вице-президенти болуп шайланган. Айсулуу Тыныбекова Кыргызстандагы эң көп байге жеңген спортчулардын бири. Ал Азиянын 6 жолку, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, Олимпиадан 2 рет байге уткан, дүйнө кубогунун ээси. Бишкектин бийлиги Чыңгыз Айтматов проспектисин кеңейтүү үчүн Киргизия 1 жана Киргизия 2 конуштарындагы үйлөрдүн аймагындагы курулуштарды бузууну пландап жатат. Жергиликтүү тургундар Кактус медиа басылмасына турак жайларын туугандарынан мураска алганын, айрымдары абасы таза райондо жашаш үчүн сатып алышканын билдиришти. Кезинде аларга кызыл китептер берилген. Бирок 20-мартта тургундар менен мэриянын өкүлдөрү жолугуп, эки конуштагы 60 үйдүн жер тилкелери жолду кеңейтүү зонасына туш келгендиктен андагы курулуштар бузулаарын билдиришкен. Ага ылайык айрымдарынын дубалы бузулса, башкалары таптакыр эле үй жайсыз калышы мүмкүн. Атка минерлер биз кызыл сызыкка кирип кеткенибизди айтып жатышат. Биз эмес, кызыл сызык биздин жерлерге мыйзамсыз кирип кеткен. Ошондуктан атка минерлердин бардык аракеттери мыйзамсыз деп билдиришти тургундар. Мэрия 1970-жылдардагы башкы планга таянууда. 22-мартта Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев менен бирге Айтматов проспектисин кеңейтиле турган тилкесине барган.
Кала башчысынын айтымында мэрия негиз катары шаардын 1970-жылдары бекитилген башкы планын алган. Ага ылайык үйлөрдүн аймагы жолдун жээгинен 12-14 метрге ичкери кириши керек. Жунушалиев жеке менчик укугун эч ким жокко чыгарбаганын белгилеп, ошол эле маалда алына турган жер үчүн кенемте төлөө каралбаганын билдирди. Мэрия үй ээлерине белгиленген аймактарды бошотуу тууралуу билдирүүлөрдү жөнөттү. Тургундар башкы планды алардын жеке менчикке болгон укуктарын эске алуу менен өзгөртүүнү сунушташты, бирок мэр буга макул болгон жок. Эгер биз ар жолкусунда эле шаардыктардын кызыкчылыктары үчүн башкы планды өзгөртө берсек, анда шаар менен эмне болот? Башкы планды мен түзгөн эмесмин, ал 70-жылдары бекитилген, деди Жунушалиев. Кактус медианын маалыматына алайык, шаар бийлиги аталган эки конуштун тургундарына жолугушуу белгилеп, анда алардын кызыл сызыкка кирип кеткенин ырастай турган документтерди көрсөтүүнү убадалады. Шаардыктар алдандыбы? Былтыр ноябрдын аягында шаар бийлиги Айтматов проспектисинин боюндагы теректерди кыя баштаган. Мэриядан муну теректердин эскирип калганы жана жарандарга коркунуч жаратаары менен түшүндүрүшкөн. Вице-мэр Жамалбек Ырсалиев кыйылган теректердин ордуна 4,5 метр бийиктиктеги клен дарактары отургузуларын билдирген. Анын айтымында теректердин кыйылганына ыйлап жаткандар кийин кубанышат. Бирок кийинчерээк миңден ашык теректердин шашылыш кыйылышы жолду кеңейтүүгө байланыштуу экени белгилүү болгон. Бийлик Айтматов проспектисинин Семетей жана Ахунбаев көчөлөрүнүн ортосундагы бөлүгүн 6 тилкеге чейин кеңейтүүнү пландап жатат. 17 мартта жолдун аталган тилкеси жабылып, реконструкция иштери башталды. Кийинчерээк президенттик администрациянын басма сөз кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков жолду кеңейтүү долбоорун президенттин иш башкармалыгы ишке ашырып жатканын билдирген. Бул өзгөрүүлөр шаардыктар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз чөйрө түзүүгө багытталган. Натыйжада Чыңгыз Айтматов проспектиси жөө жүргүнчүлөр, велосипедчендер жана унаа үчүн ыңгайлуу заманбап көчөлөрдүн бирине айланат, деген ал.